Скрябин атындагы Кыргыз Улуттук агрардык университетинин агрономия жана токой чарба факультетинин ичиндеги топурак таануу, агрохимия жана дыйканчылык кафедрасынын курамында заманбап лаборатория бар. Анда топурактын, суунун жана өсүмдүктөрдүн сапатына изилдөөлөр жүргүзүлөт. Илимий изилдөө лабораториясы учурдун талабына жооп берген заманбап жабдуулар жана аспаптар менен жабдылган. Ал жерде республиканын баардык аймактарынан дыйкандар кайрылышып, жер тилкелеринин курамын билип алышса болот. Сиздер көрүп турган лаборатория бул Япония Нила кызматташ агенттигинин грант катары берилген акчасынын негизинде сатылып алынган. Бул лабораторияны биз 22 жылдан бери ишке киргизип жатабыз. Лабораториянын баасы биздин сомубузга алмаштырып келгенде 10 миллион сомдун тегерегинде болот. Ошондуктан ушул жерде турган приборлордун баардыгы бул азыркы заманбап приборлордун катарына кирет десек биз жаңылышпайбыз. Азыр болсо биз негизинен ошо алынып келген топурак үлгүлөрүнөн алып анализ жасоонун алдында турабыз. Мына азыр биз бул анализде болсо эң негизинен тартуу канча үлгү алыш керек экен ошонун тартуу эсебинен баштайбыз негизинен. Мынакей бул жерде биз топурактын 5 граммын алып, ушуну үлгү катары колдонуп туруп, анан кийин мына бул эмеге салып, анан кийин буга керектүү болгон реактивтерди куябыз. Анан муну эле мурун чайкагычка чайкатышыбыз керек. Муну фильтр аркылуу өткөрүп, мындай таза үлгүдөгү суюктукту алышыбыз керек. Вот бунун баардыгын анан кийин анализге жибериш үчүн ар кандай керектүү болгон реакциялардын баары кошулгандан кийин акыр аягында биз анан мына приборго салып, ошол элементтин канча өлчөмдө экендигин топурактагы өлчөмүн таап чыгабыз дагы. Анан кийин ошонун негизинде, значит, рекомендация кылганга, сунуш кылынганга баардык мүмкүнчүлүктөрүбүз болот да. Алып, анан кийин бул жерден результатын алгандан кийин, анан буга өзүнчө бир график түзүлөт дагы. Ошо графиктин негизинде ошол топуракта канча миллиграмм килограммга тигил же бул элементтин баардыгы аныкталып чыгарылат. Мына бул прибор негизинде биз негизинен фосфор элементин топурактагы анализ жүргүзөбүз. Ошого жараша анан кийин анын 6 категориясы болот. Ошол категорияга жараша фермерлерден келип түшкөн үлгүлөр болсо, ошону фермерлерге айтып, кандай иш жүргүзүш керек экенин, эмне кылыш керек экенин, чачса болот бекен, тигил же бул өсүмдү өстүрүүгө жарайбы же жарабай турганбы, кандай кылып оңдоо керек, ошого жараша биз сунуштамаларды беребиз да. Ошонун негизинде анан фермер болгон үлгүсүн алып, керектүү болгон нерсесин алып кетет дагы, анан сунуштаманын негизинде өзүнүн ишин жүргүзөт тияк баргандан кийин. Бүт Кыргызстан боюнча фермерлерден үлгү алып иштеп жатабыз. Бул баардыгы болгондо биздин түндүк жакта гана облустардан эмес, жакын турган, а бизге тетиги түштүк жактагы Баткен областынан келген фермерлерибиз да кездешет. Анан ошолор келип ушул жерден үлгүлөрүн тапшырып, анан биз ошол үлгүлөрдүн негизинде алар каалаган 6 көрсөткүчү бар. Ошо 6 көрсөткүч боюнча чыгарып беребиз дагы, анан ошого сунуштама жазабыз. Керектүү болгон нерселердин баардыгына. Илимий изилдөө лабораториянын студенттер менен илимий кызматкерлер үчүн да мааниси чоң. Анткени бул жерде теориялык билимди практика жүзүндө көрүп билүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бул жерде илимий изилдөөдөн башка дагы биз университет болгондон кийин бизде деген жерде студенттерди, адистерди даярдап жаткандыгына байланыштуу бул жерде бүткүл ошол агрохимия предмети боюнча жүргүзүүчү лаборатория иштердин баардыгы ушул лабораториянын ичинде жүргүзүлөт. Сиздер көрүп жаткан мына жерде столдо студенттердин баары элден мурун келип отуруп, өздөрүнүн ошол тигил же бул тема боюнча биз атайын методикалык үлгүлөрдү даярдап коебуз. Ошол методикалык үлгүлөрдүн негизинде биз алардын ар бирине беребиз дагы, студенттер ошонун баарын окуп, өздөрүштүрүп алгандан кийин ганакей алардан бир канча суроолор менен такташып алып, эгер ошого даяр боло турган болсо, анан биз андан кийинки приборлор менен иштөөгө, жана мен башында көрсөтүп бергендей жол менен ар кимси өзүнүн үлгүлөрүн изилдеп чыгат дагы, анан ошонун негизинде жыйынтык чыгарып, практикалык иштин аягына чейин жыйынтыгын жазып бергенден кийин анан биз ошону кабыл алабыз студенттерден. Эгерде баардыгы туура жазалган болсо, кабыл алынды деп кол коюп беребиз дагы, ар кандай баасын коюп беребиз. Эгерде туура эмес боло турган болсо, анда биз айтабыз кандай жетишпеген жерлерди кетирген экен,
кандай туурамчылык кылгандыктан ошону менен анан айтып берсек, ал киши анан кайра өзүн оңдоп жасап, анан результатын алып келип берип, анан бизге баа алышат. Агрардык университеттеги бул илимий изилдөө лабораториянын уландысы катары JICA долбоору негизинде курулган күнөсканаларды айтсак болот. Анда бадыраң жана помидорлор 3 ыкма менен өстүрүлөт. Биринчиси жер семирткичи жок, экинчиси жер семирткичтер менен, үчүнчүсү органикалык жер семирткичтерди колдонуу менен. Анын жыйынтыгы биздин дыйкандарга баалуу кеңеш экендиги талашсыз. Мына сиз мына жерден көрүп турасыз, көчөттөрдүн өсүп аткандыгы туурасында. Биринчи көчөттөрүбүз чыгып калды уже. Муну уже бир 2 марштан кийин отургузууга даяр болуп чыгат. Ал эми экинчи партиясы болсо мынакей жаңыдан гана себилди. Кийин булар дагы ошонун кийинки тигини аткарып бүткөндөн кийин муну экинчисин дагы аткарууга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жерде алынган өстүрүлгөн көчөттөр болсо баягы эле 3 вариант боюнча өндүрүшкө киргизилет. Биринчи кезекте бул жер семирткичи жок, таза. Экинчиси сунуш кылынган минералдык жер семирткичинин өлчөмүн закладка кылабыз. Анан үчүнчүсү болсо бул кык. Ошо минералдык жер семирткичке кеткен элементтердин өлчөмүндө кайра эсептелип чыгарылган. Ошонун өлчөмүндө анан кыкты салабыз да, анан ушуну кийинки кышкы сезондо салыштырмалуу ар кандай иштерди жүргүзүп, алардын натыйжалуулугун эсептеп чыгарып чыгабыз. Анан азыркы убакта дагы бир жаңылык нерсе кирип атат биздин ишибизге. Өзүбүздүн мамлекеттин тапшырмасы боюнча бизди өзүрүп жаткан физиологиялык стимулятор деп коет, наногумат деген жаңы нерсе чыккан. Ошол наногуматты биз ушул бадыраңдын ар бир варианттын негизинде бөлүп алып, ошолордун да таасирлүүлүгүн текшерип жатабыз да. Эми пока биздин алдын алынган маалыматтарга эсептөөлөрүбүз жок. Мен ойлойм, что кийинки күзгө жакын биз алардын жыйынтыгын алабыз. Биз азыр мынакей ушул күнөскананын экинчи бөлүгүндө турабыз. Бул жерде сиздер байкап тургандай помидор өсүмдүгүнүн өсүү шартындабыз. Ушул жерде дагы ошол илимий изилдөө иштери катары ушул помидордун негизинде дагы иштерди жүргүзүп жатабыз. Бул жерде болсо негизинен бадыраңдагыдай эле 3 вариант калтырылган, жер семирткичи жок, минералдык жер семирткич колдонулуп жүргөн практикада, анан кийин ошого жараша органикалык жер семирткич катары кыкты колдонуп атабыз. Мына азыр сиздер көрүп тургандай биз булардын эң өнүмдүү болгон убагына туш келип отурабыз. Муну ар бир түшүмдүүлүгүн биз ар бир 4-5 күндүн ичинде алып, тартып, ошолордун баардыгын эсептеп жазып жатабыз. Муну ушул томаттын өзүнүн вегетациясы бүткөндөн кийин анын баардыгын жыйынтыгын чыгарабыз дагы, анын кандай таасирдүүлүгү тийгенин, жер семирткичтердин кандай болуп сапат өзгөрүлгөнүн ушулар жөнүндө жыйынтык чыгарабыз. Анан мунун ичинде дагы ар бир ошол варианттын ичинде тияктагы бадыраңда көрсөткөндөй эле наногуматты дагы текшерип чыкканбыз. Мына азыр дагы өзүңүздөр байкасаңыздар болот. Ошо наногуматтын таасирдүүлүгүн дагы чыгарып туруп, анан кийин мамлекетке болгон жыйынтыгыбызды айтып, ошого жеткирип беребиз. JICA долбоору негизинде иш алып барып жаткан кызматкерлер бул күнөсканалардагы баардык талаптарды өз учурунда аткарышып турушат. Аны менен катар бышып жетилген түшүмдөр ар 2-3 күндө бир жыйналып алынат. Биз бул жерге органикалык жер иштетүүнүн экспериментин жүргүзүп атабыз. Сууну болсо арыктан ташып келбейбиз. Жөн эле бул шаардан келген сууну биз могу бачок, цистерна, ушунун ичине толтуруп коебуз. Анан мунун ичинде жанагы хлор келип атпайбы, бизге хлор тазаланып улдуйна түшөт. Анан улдуйна түшкөндөн кийин ушул суу менен могу тамчылатып сугарабыз. Анан бул жак автоматташтырылган. Могул жерден биз температураны контролировать этебиз. Бул жерден муну автоматташтырып, боковой штораларды ачабыз. Ичинде вентиляторун ачабыз, мындай вентиляторун ачабыз. Бул жакта электричество менен кышында жылытабыз. Буяка печкасыны от жагып кышында жылытабыз. Бул күнөскана ошо JICA долбоорунун алкагында салынган. Бул күнөскананын акчасы $40,000 турат. Жапон эл аралык агенттиги тарабынан $40,000 бөлүнгөн. Бирок Корея компаниясы, Кыргызстандагы Корея компаниясы ушул күнөскананы куруп беришти. Бул жерде акча каражаты бардыгы Япон тарабынан каржыланат. Бул жердеги жер семирткичтердин бардыгы Жапондун элчилиги тарабынан каржыланат бардыгы.
малдын кыгы, химиялык жер семирткич, анан жер семирткич жок деген участокко бөлүп алып, ушул жерде салыштырмалуу эксперимент жүргүзүлөт. Сугарам, чачам, буларга ар кандай вредительдерден эметем. Ошо уход, жалаң буларга уход эле керек. Азыр уже биздин жай бүтүп атат. Бул уже түшүм, акыркы түшүмдөр да, бул уже баары бүткөндөн кийин булар жыйналат. Уже август аягында жыйнайбыз. Кайра бияка жаңы эмелер отургузулат да. Азыр бияка көчөттөрдү тигип койгонбуз. Алар уже чыгып калды, ошо августтун аягында отургузабыз. Агрардык университеттин илим изилдөө тараптары үчүн мындан тышкары дагы башка күнөөсканалар жана жер тилкелери бар. Анда да жашылча жемиштер түрдүү ыкмаларды пайдалануу менен өстүрүлөт. Булар да биздин дыйкандар үчүн көрүлүп жаткан аракеттерден. Бул коллекционный питомникте биз бул жерде бардыгынан азыздан бар, помидорлор бар, капусталар, ошондой эле бадырың бул жерде дагы. Биз бул жерде ошо илимий изилдөө иштерин көбүнчө сортторду кандай болуп өстүрүлөт, жер семирткичтерди кандай берилет убактысы менен, ошондой эле бул жердеги студенттерге практика жүзүндө да көрсөтөбүз да, кандай эгиш керек көчөттөрдү, кандай кам көрүш керек, сугарууларын, ошо өсүү фазаларын көрсөтөбүз, канча урожай неме алып атат, ошолордун баардыгын. Бул жерде колпунай бар, ошондой эле токой чарбасынын бактары бар, анан ошондой эле бул жерде жүгөрү, буудай баардыгынан азыздан ошол как эксперимент катары да бул жерде андай өстүрүлөт. Ошол эң башкысы бул жерде окуган студенттерге, агрономдорго жакшы тажрыйба, жакшы ошо практика деп